Görüşülürü bugün sizler üçün dağı bir yaxşı platforma, programma менен tanıştırgım kelip turat. Эгерде sizler буга чейин кандайдыр bir platforma, программалар аркылуу бул жасап жүргөн болсоңуз, эми бардыгын bir platformanын ичине топтогон жакшы bir platforma, программа менен таныштырып кетмекчимин. Аны мен силерге видеонун аягына чейин көрүп, биздин каналга катталып, ой пикириңизди комментарийге калтырууну унутпаңыздар. Анда эмесе видеобузду баштайбыз. Бүгүнкү өтө турган темабыз iLife PDF платформасы. Бул платформа негизинен программада файлдар менен иштөөгө арналган онлайн жана оффлайн куралдардын топтому болуп эсептелинет. iLife PDF'тин негизги функциялары бул PDF'ти түзүү жана башкаруу, PDF'ти коргоо жана бошотуу, басылма жана формат багыттары, оффлайн жана онлайн мүмкүнчүлүктөрү. Ал үчүн биз кантип программаны негизги жол жобосун иштеп ала алабыз. Ал үчүн биз Google'га кирип же өзүбүз каалаган интернет желесине кирип алышыбыз керек. Мынакей мен Google'га кирип алдым. Google'га кирип, бул жактан биз iLife PDF деп издесеңиздер, мынакей ушундай болуп издейсиздер. Издегенден кийин муну ушул платформага киребиз. Регистрация кылуунун эч кандай кереги жок. Регистрация кылууну сиздерде мындайча айтканда без регистрация деле муну кыла берсеңиздер болот. Кандай кылып бул платформаны иштетебиз жана колдонсок болот? Эгерде сиздер телефон аркылуу кирсеңиздер, iLife PDF программасынын Play Market App Store'дон жүктөп алсаңыздар болот телефондоруңуздарга оңой эле. Мындан кийин сканировать же болбосо башка бир платформалар PDF вариантка алмаштыруу боюнча багыттарды кереги жок болуп калат, анткени бир эле платформанын ичинде бардыгы сакталат. Ушул платформаларда мынакей караңыздар, 24-26 ичинде багыты бар. Алар боюнча тааныштыра кетсек, мисалы үчүн PDF форматтарды бириктирүү жана ажыратуу, топтоштуруу, Word, PowerPoint, Excel'дан PDF-ка айландыруу жана ошондой эле ал платформалардан PDF платформаларды PDF, PowerPoint'га, Word'го айландыруу боюнча, Excel'га айландыруу боюнча, кол коюу боюнча, PDF форматтарды защита кылуу боюнча, сканировать PDF боюнча, ушул боюнча сиздерде толук кандуу көптөгөн функциясы бар инновациялар багытталат да. Сиздер ушунун ичинен өзүңүздөргө керектүүлөрүн тандап аласыздар. Мисалы үчүн бизге PDF документ керек. PDF документ керек болсо, мисалы үчүн мен Word документти PDF-ка айландырам. Word PDF дегенди басамын. Басып, ичине кирип аламын. Конвертация кылышыбыз керек. Выбрать Word файл деген тандаймын. Мен рабочий столдо мастер-класс дегеним бар. Муну тандадым. Караңыздар, конвертация PDF дегенди бассам, бул автоматтык түрдө конвертацияга алып келет. Бул жакта скачайтты бассаңыздар, мынакей мастер-классым меники PDF багытка айланды. Кайра iLife PDF деген үстүн басып эле разделить дегенди басабыз. Мен PDF файл тандаймын. Мынакей жана мастер-класста 2 барак эле, мен 2 баракты диапазонду караңыздар. 1-2 же болбосо бул жакта өчүрөм. 1-1 добавить диапазон 2-2. Көрдүңүздөрбү? Биринчи барак өзүнчө, экинчи барак өзүнчө болуп чыгат. Мисалы үчүн сиздерде 100 барак боло турган болсо, анда бирден канчанчы баракка чейин керек? Ошолор тандап өзүңүздөр керектүү жактарын алып, разделить PDF дегенди бассаңыздар, бул жакта мынакей караңыздар. Бул эми автоматтык түрдө меники 2 баракка түшүп калды да. Караңыздар. 2 баракка түшүп калат бул. 2 барактын ичине түштү. Караңыздар. Биринчи барагы бул. Андан кийинкиси экинчи барагы. Ушундай кылып жасап алсаңыздар болот. Эми сиздерде бир документацияларыңыздар бар. Ошол документацияларды
Объединить PDF дегенди бассаңыздар, кайра эле ошол рабочий столго кирели. Рабочий столго кирсек болот, же болбосо загрузки файл. Экөөнү тандайлы. Master class дегенди тандайм, окейди басам. Анан плюсту басам. Дагы программа барак кошушум керек. Мисалы үчүн Solar Spell деген платформаны кошомун да. Экөөнү бириктирип алам. Караңыздар. Меники уже эки платформа эле мага бири болуп бирикти. Меники буга чейин эки эле барак болчу. Көрдүңүзбү? Андан кийинкиси бул долбоордуку кошо бириктирип койдум деген сөз. Ушундай эле бул жакта дагы PowerPoint, Excel'дар окшош эле, урматтуу мугалимдер. Редактировать PDF дегенди басалы. Бул жакта PDF форматы редактирлөө боюнча көрсөтүү. Write file, PDF файл, master class деген тандайм. Окей. Караңыздар. Ушул жакта, могул жакта STEM багытын талдоо деген жак менде туура эмес жазылып кетиптир. Ошону кантип оңдосом болот? Ал үчүн могу добавить текст дегенди басып, ушунун үстүнө алып келишим керек. Ал үчүн жазам. Бул жактан жазып туруп алып келип койсом болот. Мисалы үчүн кантип алып келем? Мынакей үстүнө коем. Коердон мурун мынакей бул жака бир аты жөнүңүз жазылбай кала турган болсо, бул жака жазып койсоңуз болот өзүңүздүн атыңызды. Мисалы үчүн Семиров Нурлан деп жаздым. Өзүм каалагандай муну шрифттерин кичинейтип чоңойтам. 24 шрифттерин каалагандай шрифтке коюп алсам болот. Сиздер өзүңүздөрдүн тандаганыңыздарга жараша мындай кылып коюп, жирный берип, цветин дагы алмаштырып койсок болот. Караңыздар. Көрдүңүздөрбү? Ушундай кылып кошуп алсаңыздар. Ал эми STEM багытын талдоо боюнча бир бөлүктү коюшуңуз керек. Ал үчүн мынакей мондай кылып жабабыз үстүн оңдош үчүн. Бул жакта эгерде сиздердин бир документацияда башка фамилия жазылып, өзүңүздүн фамилияңызды, Качмо Замиров дегенди өчүрүшүм керек болуп атат. Мындай кылып ак баракты мындай кылып жабамын, өзүм тууралап. Андан кийин бул жакта өңүн ак кыламын. Караңыз, ак болгондо уже көрүнбөй калат. Көрдүңүздөрбү? Анан үстүнө өзүмдүн фамилиямды алып келип жазып коем десем болот. Мисалы үчүн Асан деп коеюн. Көрдүңүздөрбү? Бул жакта уже эмне болду? Арткы фамилия көрүнбөй калды. Көп учурда жанагы мугалимдердин пландарында, эгерде сиздер пландар менен иштей турган болсоңуздар, ушундай кылып пландарды өзгөртүп, аты жөнүңүздөрдү өзгөртүп алсаңыздар болот. Өзү бул оңой нерсе. Редактировать PDF'ти басабыз. И всё, скачать басып коем. Бул программа мастер классымда меники мынакей Асанов Асан. Башка фамилия эле эми башкага өтүп калды десем болот. Андан сырткары бул iLife PDF платформасында дагы мугалимдерге керектүү бөлүктөр бар. Эми бул жактан дагы карап көрсөңүздөр болот. Сканировать PDF деген эң маанилүү бөлүгү бар. Сканировать PDF деген бөлүгү бар. Кантип скандасак болот? Көп учурда принтерге салып, аны скандап, же ноутбукка салып сканировать этип, телефон менен сканировать этип, аны WhatsApp аркылуу жиберип отурбастан, мынакей сканировать PDF дегенди басабыз. Баскандан кийин ушундай QR код чыгат. Ошол QR кодду окутабыз. Окутканда сиздердин программаны көчүр деп чыгат да. Эң биринчи ошол бөлүктөгү QR кодду окутуп алабыз. Эгерде программа жок болсо, сиздерде iLife PDF программасы, анда программаны көчүр деп телефонуңуздарга чыгат. Бул программаны сиздер көчүрүшүңүздөр керек болот. Ошол сканировканы окутасыздар. Азыр сайтта бир аз кыйынчылыктар болуп атканына байланыштуу кошула албай атат. Ушул сканировканы окуткандан кийин эле сиздерде телефонуңуздарда сканер бөлүгү ачылат. Телефонуңуздардан сканировка кылып же сүрөткө тартып, ноутбуктарыңыздарга жүктөп алсаңыздар болот.
бардык бөлүктөр менен өзүңүздөр жакындан таанышып жаыңыздар. Мен сиздерге керектүү бөлүктөрүн маалымат берип кеттим. Сиздерге бардыгы оңой болду деген ойдомун. Сабак жаккан болсо комментарий калтырып, лайк басып биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Кийинки сабактардан көрүшкөнчө